Ханым ким? Кайсы хан? Сокебі? Не? А сен кимсің, Батыр? Қандай кимсің? Опер. Салам достор, сіздер менен артист KG YouTube каналы. Мен Азамат Усонов. Биз бүгүн Космо Парк торговый центрде Эки Батыр кинотосмасынын жабык көрсөтүүсүндө турабыз. Кандайсыңар? Апа, бул Байбото. Мага жардамчы кылып кош беришти. Кино деген мунун өзгөчөлүгү деген патриотизм көп ойгонот болуш керек. Особенно жигиттер сөз көргүлө, себеби баягы ар бир эр жигиттик намыс ар бир эркекте бар, ошон үчүн баягы дух көтөрүлөт десек болот. Ушундай баатыр бололу кинодогудай. Көптөгөн кыргызстандыктарга байланыштуу, кыргызга байланыштуу бир ойлондура турган олуттуу темалар аябай көп. Ошондуктан мен ойлойм, бул тасманы ар бир кыргызстандык келип көрүш керек. Бул тасмадан дух алып чыгыш керек. Өзүн айланасын өзгөрткөнгө аракет кылыш керек деген темалар көп. Бирок ошо менен бирге юмор дагы көп. Мына мен жанымда турган инсан бул Кыргызстанга белгилүү режиссер Руслан Акун байкебиз. Салам алейкум, Руслан ака. Саламатсызбы? Жакшысызбы, ден соолугуңуз? Жакшы, рахмат. Премьераңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Кино жөнүндө бир эки сөз, баягы кыска нуска. Эми Эки Батыр дегенибиз комедия деп айтыштан деле комедия күлкүнүчтүү, бирок мааниси бар. Биз жөн эле актёрбуз, бирок бизде өзүбүздүн ролдон кой ушундай адам болушубуз керек экенин ойлоп калдык. Анын өзгөчөлүгү ошо. Мен биринчи жолу тартылып атам мындай образда. Мен кинодо опер болом. Аябай оор болду опер болуш. Менден мондай смешной беттен опер болушу. Ошо. Негизи бизде опер башка, ал бирөө бар бизде. Жаныбызда турган Кыргызстандын мыкты алып баруучуларынын бири Айзада Жамгырчиева жакебиз. Кандайсыз? Рахмат, жакшы. Жакшы. Бул кинодо кандай образ жараттыңыз? Кинодо образ жараткан жокмун, мен конок катары келдим. Ооба. Жакын арада сиздин чыгармачылыгыңызда киного тартылуу оюңузда барбы? Пландары? Оюмда бар. Буга чейин ушул Эмил байкелер менен биргеликте бир тасманы пландаганбыз, бирок ал тасма ишке ашпай калган. Ошол тасмада кайра жаңыртып, кайра тартабыз деп атат, буйруса. Тартылып калса ошол жактан роль аткарат экен. Ал сериал эмеспи? Жок, азырынча толук метраждуу болот го дейм, билбейм. Чыкканда көрөсүздөр го. Элдин баары кызыгып сизден сурап атышат. Ушу Айзада жеден сурап койгулачы деп, качан күйөөгө тиесиз деп атышат. Сурап келенчи, качан алат экен деп коюу. Сыр болсо Шумкур эке, канча гонорар? Сиз айтпайсызбы? Гонорар негизи айтылбайт болуш керек. Негизи ар бир Болбойбу негизи, бүтүп бар эле айтпайт. Эмне биздин гонорар аз эле да, ошону айтканда арзан эле бор ооруп кетет го дейм эле. Ошон үчүн айтпай эле калам. Сыр болбосо эмеден баягы кинодон гонорарыңызды айтпайсыз да? Гонорар айтпайм. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Жетип атат. Эң жакшысы баягы Кыргызстанда азыр гонорарлар көтөрүлгөн. Жашаса болот дегендей да. Сыр болбосо киного канча каражат көрөсүңүз? Аны такташ керек, бирок мен билишимче 7 миллиондон ашты деп айткан да. Бул тасма эмне үчүн Эки Батыр деп аталды? Сиз ал тасмада сиздин образыңыз Батыр, а Шумкур байкеники жөн эле бир тергөөчү, Эми көп ачык бербейин, бирок бул тасманы көрсөңөр түшүнөсүңөр эмне үчүн экөө тең Батыр. Себеби экөө тең бир батырдык бир кадамдарды кылат да. Мааниси менен. Вот эмне үчүн Эки Батыр баягы кинодо Эмил байкенин образы Батыр, а Шумкур байке баягы жөнөкөй тергөөчү, Ооба. Анан эмне үчүн Эки Батыр? Эми ошо илгерки замандагы Батыр азыр келип калса, ушу көз карашы кандай болмок эле? Анан азыркы замандын ушул жаш жигиттери азыркы замандын Батыры боло алабы деген суроого биз жооп издедик да. Жооп ала алсак болот, көрүүчүлөр жооп алат. Ошону көрүп, анан ушундай суроо узатабыз, баардыгыбыз ал суроого жооп беришибиз керек да, баардык жигиттер. Бул кинодо мен залда көрүп отурган образды жаратып берем. Жакшы. Өзүңүздө чыгармачылыкта эмне жаңылык болду? Чыгармачылыкта жаңылыктар эми жакында эле концерт издердик. Бишкекке концерт берип, кичине жеңилдеп алган учурубуз. Концерт жакшы аншлаг болду, сонун болду. Анан ошол азыр кичине эме кайгы жок кино көрүп, сон баягы Эки Батыр деп режиссер байкебиз баягы тарткан кинолорун билебиз да, Руслан Акун. Анан дайыма жакшы көрөм. Анан актерлор дагы мага аябай жаккан актерлор экен, баардыгы тең. Өзүм досторум. Ошол аябай күтүп атам, чыдамсыз. Бул бизге жо интервью бербесеңизчи? Ушул ийгиге кантип жеттиңер, Жок. Биз сиздичи азырчы мактама Космо Паркка келатчы. Двойной сплошной кесип өткөнбүз, тартып алганбыз да, биз сиздин аркаңызда келе атканбыз. Каяктан эле? Могу жерден парковкага кирип кеттиңиз го келип туруп. Нарушать
грубо нарушение. Муну эмнеге жазып атасың анан? Жок, сиз интервью бербесеңиз, ушуну чыгарып бересиз деп атам. Берейин. Кандай сактам экен? Жакшы, Кудай катышы көрейин. Чыгармачылыкта эмне жаңылык болду? Жакшы, коштан тандабайт 3-сон тартуу алдында турабыз. 3-сөн болобу? Болот. Коштан тандабайт өзүңүз образыңыз жагабы? Жок, мындай кылачы, двойной почтасы киргизе берлечи деп койдум. Жок, негизи ал жакпайт өзүм образ. Жакпайт э? Суроону көп эле берсе керек э? Көп эле берет. Ар бир экинчи киши, мына биринчи, экинчи киши берген суроо ушул да. Мага өзүмө баягы Эми анткени ал эң мындай десем, азыркы бекерчи эркектердин образы да. Эптеп баягы типа таксовать этет, типа и то ошондо дагы уктап ичип коет. Аялдарды бийик көрбөйт. ар бир Эмил байкеге да, Руслан байкеге да ушу суроону бердик. Вот эки баатыр алар айтпай коюшту, может кичине баягы ачып бересиз. Эмне үчүн эки баатыр? Баягы Эмил байкенин образы чыныгы баатыр, ал мурунку жашоодо. Сиз азыркы жашоодо милиционер оперсиз, анан эмне үчүн эки баатыр? Же сиз азыркы жашоодо баатырсызбы? Мен негизи жашоодо деле баатырмын, себеби үй-бүлөмдү мен карайм, болгонсуң. Тамаша негизи. Айырмачылыгы эми кино негизи өзүн көрсөңөр жакшы болмок, элге да кызыктуу болсо жакшы болмок да, эмне үчүн деген суроочу. Себеби баягы Кинодон жооп алып аткенбиз да. Кинодон жооп алсаңыздар жакшы достор, сөз көргүлө эмне үчүн эки баатыр, эмне камтылган бул кинодо. Сөз түрдө эле юмор эмес, биз көп ойлошот, күлдүрөт депчи, бирок күлдүргөндөн тышкары патриотизм сезимди көбүрөөк койготобуз. Тарбиялык мааниси көбүрөөк экен. Аябай көп. Сиз сырбоз кантип бул киного келип калдыңыз? Мени байкебиз чакырды, Руслан байкебиз чакырды, Руслан Акун байкебиз режиссерибиз чакырды. Шумкар сага жакшы роль берем деп жүрбөдүм беле деп көкбөрдө мен ат сайганда айткам да, байке мен эл жаман көрүп калбайбы, же мейли эми ойной берейин десем, Шумкар сага жакшы роль берем деген, ошо байке айткан сөзүнүн аманатын аткарды, анан мен дагы жакшы ойноп бердим деп ойлойм, мен билбейм. Бул идея эки баатыр кино тасмасы баягы мурунку жашоодон азыркы жашоого келип калган идея каяктан пайда болду? Негизи бул идеяны эң башында мага Эмиль Эсеналиев айтып калды. Мындай тарихий эме тартсак сонун болот экен деп. Анан ошонун артынан тартылып калды да. Пастан бүт баягы кино жаатына киргенден бери эле комедия бир ар кандай күлкүнүчтүү бир образдарды алып чыгып келатасыз. Анан мында баатырдын образын алып чыгып жатырсыз. Бирок ошондо да кайра эле күлкүнүчтүү, комедия жанрында кино. Баатыр өзү күлдүргөнгө аракет кылбайт, ситуация күлдүрүшү мүмкүн да. Ситуация менен э. Анан суроо мындай да, кайсы мындай бир криминалдуу либо мындай серьезный баягы комедия бир да жеринде комедия жок, ошондой киного тартылганга баягы оюңузда барбы? Мага жарашат беле сенин оюңча? Вообще сонун. А так планында бар. Бар. Ошто тартылабыз. Чоң рахмат. Жазылгыла братчикаларга. Артист KG. Артист KG каналына жазылгыла. Мына достор, жаныбызда Кыргызстанга белгилүү күлкүмүштүү түгөйлөр десек болот. Медер жана Нуриза. Комедия түгөйлөр. Кандайсыңар? Жакшы, өзүңөр. Кандайсыңар? Жакшы. Медер урбайлы? Мен уруп коетам. Сериал силер өзүнчө бир сериал тартасыңар деген немештерди укканбыз да. Ошол качан күтсөк болот сериалыңарды? Ага деген эме мындай ойлоп көрсөк жам экен да. Көп акча керек экен да, агачы. Бек акчаны барын коротсо. Бек акчаны барын коротсо болот. Ошо спонсор таппай да, спонсор болсо балким баштайбыз. Таппай эмес, издешкен деле жок, негизи буйруса изденүү үстүндөбүз. Эми жакында издеп анан таап баштайбыз биринчи. Сценарий жагыңар баары даярбы? Ооба, баардыгы даяр. Спонсорлук күтүп атпырсыңар да. Камерадан элдерге айтып болду да, бай бизнесмен байкелер. Бай бизнесмен байкелер. Анан акчаңар ашып ташып атса, бизге берип коелачы, биз машина алалы. Ал сериал канча каражат кетет деп ойлоп атасыздар? Ал сериалга где-то бир канча, билбейм, айта албайм. 10 000 жок. Не знаю, буйруса. Ал сериалда өкүңөр ушул эле образдар мененби же башкача образ болобу? Башка образ болобу? Мен айтпай эле кол, айтса кызга кетип калса. Сериал комедия болобу же мелодрама болуп кетеби? Комедия сыяктуу жок, комедия көп аралаштырган жокпуз. Кармелит болуп кетпейби? Комедия-драма деп койду. Комедия-драма. Мына достор, ушинтип биз кинодон да чыктык. Биз азыр эки баатыр деген кинодон чыктык, аябай таасирлендик, жакшы кино болуптур. Баягы өзгөчө Эмил Баатырдын бизге азыркы замандын адамдары саткын жана намыс жок болуп калды деп жакшы посыл калтырып кетти биздин элге. Бул кинону көрүш керек, сөз. Сапаттуу жана таасирлүү фильм болуптур. Сунуштайбыз, келиңиздер, эки баатыр киносун көрүп кетиңиздер. Такие патриотические чувства, да, вызывают, что мындай добушуң бергенде сатпа дегендечи. Я очень рад
ушул кинону көргөндөн кийин Кыргызстанды сактап калыш керек деген баягы сезимдер ойгондубу? Изначально эле бар болчу мындай сезимдерчи, а сейчас более мотивирующий стало, что в будущем, да, ушундай Кыргызстан өнүксүн деп. Бүгүнкүдөй кино биринчи жолу көрдүк. Кыргыз кинолорунда мындай болгон эмес. Илгерки заман менен азыркы заманды чагылдырып тартышыптыр. Өтө кызыктуу болуптур. Эмиль аябай жакшы ойноптур. Шумкар да жакшы ойноптур. Негизи эле полный эле ошо актерлордун составы жакшы тандалыптыр. Анан балдардын баары ошо жакшы, бизге кызыктуу бир кино тартуулашты десек болот. Башка кыргыз кинолорунан бул эки баатыр кандай айырмасы бар деп ойлойсуз? Айырмасы көп эле. Анткени бул баатыр кинонун биздин келечекти көрсөтүп атпайбы? Кандай келечек бизди күтүп атат, кандай келечек биздин урпактар жана биздин ата бабаларыбыз кандай өзүн алып жүргөн, жана айтпагандай акча, зятка жок болчу да. Азыр жер үчүн кандай күйгөн, элге үчүн кандай күйүп, ошону бизге көрсөтүп атат да. Баягы сиз каскадерсиз, анан кинодо тартылуу учурунда баягы аябай кыйын болгон моменттер кайсы моменттер болду? Билбейм, кайсы киного түшпөйлү баары эле түрк жазайбыз, бул жумушубуз болгон үчүн биз кыйналбайбыз эле да. Эки баатыр кинодо кыйынчылык болгон жок? Жок, эки баатырда кыйынчылык болгон жок. Ошол каскадерский жумуш, Эмиль менен урушкан, Шумкар менен урушкан, современныйинде дагы, берки историческийинде дагы биз болдук. Мага бул кино жакты, чынында мындай кичине ойлоно турган сөздөр, эмелер жакшы болуптур. Мага жакты, азыркы заманга аябай эле керектүү кино экен деп баа берем. Жанында Кыргызстанда Урмат Борчонов байкебизден кийинки эле алтын үн десек болот, жаңылышпайбыз. Анчалык эмес. Поз сүйлөгөн өзгөрүш, жаңы эле эки баатыр киносунан чыктың. Эки баатыр киносу жөнүндө оюң. Мен 3-4 жеринен ыйладым. Ыйладым. Жанында жеңемдер дагы отурган. Жеңемен уялдым, бирок баары бир ыйладым. Сонун деңгээл, Кыргызстандын деңгээли. Патриоттук сезимдер аябай ойгонду, күчөдү. Мен негизи өзүм патриотмун. Андан бетер ойгондо. Патриоттук сезимдерди ойготкон мотивирующий сөздөрдү айтып аткан элдер кол чаап жатышты го. Элдер кол чаап атты, анан мен жанында да ыйлап аткандар болот окшойт, байкаганыма караганда. Аларды көрүп мен ыйладымбы же алар мени көрүп ыйладымбы? Меде, качан үйлөнөсүңөр? Кайраңдар. Мындай эле сүйлөшүп атасың, бирок тартылып берсиң. Айтпайсың качан үйлөнөсүң? Күтүп алдың го сен. Сразу сени карадым. Айтпайсың деп. Айт бул. Айтпайм. Сен айтты. Сен айтты. Үйлөнөсүз жакында. Жылы күзүндө. Жакында эмес, алыста. Алыстабы? Жок, качан айтпайсың? Буюрса. Сен болбойт андай болгон. Коркутуп бурчка такып алып качан деп слон билип алган, ошол күнү жүрчү элең. Артистские G, вы артисты все? Почему вы вас не знаем? Телеканал 312 СТС, и я вас не знаю. В чем дело? Давайте продвигать. Да, Родион, а вас? Азамат, сен Азаматсың. Ну, благодаря нашему телеканалу, я думаю, вы пропиаритесь. Телепроект Backstage, обязательно посмотрите. Вы теперь будете хайповать, типа, ты знаешь, где вообще меня снимали? 312 СТС. Интервью брал. Конечно, ты что? Ну, а так фильм вообще как? Вы куда там убежали? Я стесняюсь. Да ладно, не надо. Вот там вот ребята стоят, им не понравилось. Вот Кыргыза же поддержит. Пойдемте разберемся. Что за дела такие? Они что, не кыргызы, что ли? Ну вот вообще я тоже. Они метисы, наверное. А там же русские тоже сидели, а они даже там, да? Да, а при чем тут нация? Мы все кыргызы, все в Кыргызстане живем, правильно? Да. Базарно, но русские сидели, они сами проходили, и у них идет. Вы что там, камерами меряетесь, что ли? Я не понял, а? Кино баарына жакты, патриоттук, мыкты кино болуптур. Биз менен бирге болуңуздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар жана биздин каналга катталыңыздар.